Salam dostlar. Biz bugün JR matematika bölümündeki көп кездешүүчү мисалдарды карайбыз. Анда esa мисалдын шартына карайбыз. Так. Bizde misalda h'тын мааниси h барабар 0 бөлчөктөрдүн суммасына барабар экен. Так, анда суроо. H'тын мааниси, башкача айтканда, мына бөлчөктөрдүн суммасы кайсыл сандан кичине жана кайсыл сандан чоң экенин аныкташыбыз керек экен. Примерно ушул бөлчөктөрдүн суммасы кайсыл аралыкта болушу мүмкүн? Же төмөндөгү варианттардын ичинен кайсынысы туура деген суроо экен. Так, бул мисалда биз h'ты ортого жазып алайлы. Кайсыл сандан, мына бөлчөктөрдүн суммасы кайсыл сандан кичине экенин, башкача айтканда примерно мына сумма канча болушун аныкташ үчүн, чоң маанисин аныкташ үчүн биз мына бөлчөктөрдүн ичинен эң чоң бөлчөктү алабыз. Так, көрүнүп тургандай эң чоң бөлчөк 60тан 1 деген бөлчөк экен. 60тан 1. Анан ушул бөлчөктөрдүн арасынан эң кичинеси 1 бөлүнгөн 100 экен, 100дөн 1. Так, эми бөлчөктөрдүн санын карайбыз. Мына жерде 1, 2, 3, 4, 5 бөлчөк бар экен. Демек, мына бөлчөктөрдүн суммасы эң чоңун 5ке көбөйткөндөн кичине болуш керек, жана эң кичинесин 5ке көбөйткөндөн чоң болуш керек. Так, анда мына жерден биз кыскарта турган болсок, 12 болот. 5 менен 100ді кыскарта турган болсок 20. Демек, 20дан чоң болуш керек h, 1 бөлүнгөн 12ден кичине болуш керек экен. Демек, варианттардан карай турган болсок, туура жооп Г варианты туура экен.